Тайырбек Жумашбек уулу килем үстүнө чыгат. 61 кг салмак чембердикте Атлетика каршы финалга Абдымалик Карачев чыга албай калды, бирок экинчи биздин балбаныбыз финалга чыгат деген жакшы ниет бар. Мына көк трикочон Тайырбек атандашы индиялык Панкаш 29 жашта. Панкаш тажрыйбасы мол. Дүйнө чемпионаттарынын байма-бай катышуучусу, континенталдык биринчиликтин катышуучусу, бирок байгелүү орундарга илинген эмес. Ийрим элдештерде. Тайырбек Жумашбек уулу буга чейинки күрөштөрүндө токтолсок, чейлек финалда түркиялык Эмрах Орманагулуну утту. Квалификациялык баскычта Кумар Рави менен кезгелбек, бирок Кумар Рави турнирге келбегендигине байланыштуу дароо техникалык жеңишти камсыз кылган. Аны эми Панкаш алгач грузиялык Георгий Ганяшвилини 8-2 эсебинде утса, андан кийин дагы бир индиялык атандашы өзүнүн мекендеши Аман-Аманда 8-1 эсебинде утту. Өтө жакшы, ай-ай-ай! Кайрадан Тайырбек Жумашбек бул буга чейинки беттешиндегидей эле катага жол берүүдө, өзүнүн чабуулун жасап жаткан учурда атандашы артына өткөрүп жиберүүдө. Тайырбек Жумашбек уулу Ола 3 килемде тең кыргызстандык балбандар күрөш жүргүзүүдө. Ошол себептен бирөөсүн көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк бар. Мына бул килемдеги Тайырбек Жумашбек уулунун беттешин көрүп жатасыздар. А килемде Орозбек Токтомамбетов, индиялык Мулайм Ядав менен, С килемде Алмаз Мамбеков грузиялык балбан менен күрөш жүргүзүүдө. Бардыгы жарым финал. Үчөөсү тең финалга чыкса өтө мыкты көрүнүш, мыкты жаңылык болмок. Азыр Панкашка эскертүү, 30 секундалык убакыт берилди ага. Ойлаш керек, Панкаш караңыздарчы, буттан чалды жана Азамат Экупай Тайырбек жана андан ары атандашын бутунан алды. Ушул жерде атандашын оодарып кетүүгө болгон аракет. Калыстын ышкырыгы жаңырды. Тура абалында борбордон беттеш уланат. Эсеп 3-0. Панкашка берилген бөлүнгөн 30 секундалык убакыттагы жыйынтыкталды. Тайырбек Жумашбек уулу бул жерде эми активдүү болууга биздин балбанды чакырууда. Ортодо калыс. Мына ушундай урматтуу көрөрмандар, коңшу килемде Алмаз Мамбеков грузиялык атаандашын финалга жолдомо алды. Өтө жакшы жаңылык. Тайырбек Жумашбек уулу менен Панкаштын ортосунда күрөштүн биринчи 3 мүнөттүгү жыйынтыкталды. 3-0. Ислам Тазамбеков дагы бир биздин эркин күрөш боюнча промо команданын башкаруучусу. Ислам Тазабеков бул ирет Тайырбек Жумашбек уулунун бурчунда. 3 жакта тең кыргыз балбаны күрөшүп жаткандыгына байланыштуу. Мына Сүймөнкул Табалды уулу ал Орозбек Токтомамбетовдун бурчунда экенин белгилеп коюп, ал жакта эсеп 4-1. Орозбек Токтомамбетов ал жакта жеңип жатат.
Тайырбек Жумашбек уулу. Авайлаш керек. Панкаш алдыға силкип, мойнынан қармады. Жана жүрді артқы жерге. Тизесін жерге тигізіш керек. Мына ошондо гана 2 ұпай болот. Азырынча жакшы 4 ұпай. Жети нөл азырынча. Жеңишке жетиш үчүн мөөнөттүн мурда жеңишке жетиш үчүн 1 ұпай керек. Кайрадан бутка кирүү аракет. Бул ирет Панкаш коргонуп үлгүрдү. Тайырбек Жумашбек уулу Азия чемпиону. Жакында эле Казакстанда өткөн Азия биринчилигинде жалпы Кыргыз элин сүйүндүрө алды. Анда Тайырбек Жумашбек уулу финалда кытайлык Мин Ху Лиу утту. Ошондой эле Жапония, Иран айтор эң күчтүү Азия чөлкөмүндөгү күчтүү делген өлкөнүн өкүлдөрүн жеңип алды. Абайлаш керек. Бутун атаандашын алдырып койду Панкаш. Азырынча упай жок. Авалдан чыгып кетти Азамат өтө мыкты деңгээлде жол бербеди. Мындан тышкары Тайырбек Жумашбек уулу быйыл Египетте өткөн Ибрагим Мустафа турнириндагы жеңип алды. Ал жакта 4 кармаш өткөрүп, 4-тө тең жакшы жыйынтыктарды көрсөттү Тайырбек Жумашбек уулу. Кыргыз балбандарын кубаттап жатат күйөрмандар. Белгилеп коелу, бул Бишкек шаарында, Бишкек аренада өтүп жатат, урматтуу күйөрмандар. Кимдеги мүмкүнчүлүк болсо барып колдосоңуздар болот. Алдыда финалдык көрүктөр, мына ошол жакта колдоо мындан да керек болот. Финалдык күрөштөр саат 18:00 башталат. Беттештин бүтөрүнө 17 секунд калды. Азырынча Тайырбек Жумашбек уулу чоң айырма менен чоң артыкчылыкты алдыда келе жатат. Бүттү. Тайырбек Жумашбек уулу финалда. Тайырбек Жумашбек уулу финалда. Жалпы Кыргыз элин жана улут коргоо команданын мүчөлөрүн машыктыруучулар куттайбыз. Азыр эмне болду? Тайырбек Жумашбек уулу аксап жатат. Ден соолук каалайбыз. Алдыда финал бар. Ошол себептен Тайырбек Жумашбек уулунун мынтип аксап жаткандыгы бизди бир аз маанайды түшүрүп жатат. Бардыгы жайында деген ойдобуз. Келиңиздер, бул күрөштө орун алган урунтуу учурларды көрөлү кайталоодон.